жашабыш керек. Мұғалімнің білім сапаты оқушы балдарда білім сапаты қандай болот? Азыр кээ бир мұғалімдер өз предметин математикадан иштей албай атат. Орус тилчи, англис тилчи өтө албай атат. Жок, Ысыккөлдө андай жок, Африкада ошондой. Мұғалімдер көбөйүп кетип атат Африкада, натыйжада кризистик абал. Ысыккөлдө жок дедим э? Бул вообще андай жок. Бирок өзүнүн предметин билбеген мұғалим анан кантип балдарга билим берет? Мен үчүнчү издеген суроо канткенде мұғалим чыныгы кесипкөй, профессионал, высший марка өз предметин берет. Ушул 3 суроого 25 жыл жооп издеп, эксперимент жүргүзүп, ошонун негизинде анан 3 суроого 3 китеп менен жооп бердим. Мұғалимдер үчүн устаттык өнөрү, ата-энелер үчүн, энелер мектеп ата-энелер, сиздер үчүн, окуучулар үчүн акыл эмгегинин маданияты деген китеп менен жооп. Жалпы жылдан бул жерден спорт жөнүндөгү балдар бар, маданият кармагындар балдар бар, жана ушундай билим тармагы, артисттар өкүлдөр бар, бул маңызда. Эми сепурча ушул тоолук балдары, аялдуу үйдөлөрдү балдарлары жогорку окууга өткөндөгү ошол бюджет жагындагы карап сүйлөшүп атабыз. Ушул жалпы мұғалімдерден талап кылабыз деп ойлойбуз. Ал кичине балдарга ашыкча экен, мұғалимдерге нагрузка өтө чоң экен. Мына ошол жерлерде окуганды түшүнүү кирит элек экен. Мен эми сүйүнүп кеттим. Эмнеге дегенде мен 20 жыл окуганды түшүнүү дегенди киргизип, районондон, чоңдордон аябай акыл маданияты сын уктум да. Сен ким болуп кетипсиң? Профессорсың ба, эксперимент жүргүзгөн. Окуу түшүнүү, окуу техникасы деген начальный класста өтөт да. Сен 10-11-ге да киргизип алыпсың деп сын угуп жүрдүм. Качан менин жүзүм жарык болду. Мына мектеп болсо мындай болду, оформлениясы зор, Кашкажорго зор, фестивалдан 1-чи орун мындай деп туруп, доска почетада бардыгы турат. Менин мектебим последний орунда турчу эди. Такыр макталбадым да. Качан ОРТ келгенден кийин баягы макталган мектептер шын түшүп кетти. Биздин балдар, внимание. Тоо районунда средний балл канча? Жок, средний балл. Жок. Мына көрдүңүзбү, району балет этет да, 150 деп баягы мындай бартты көтөрүп айтып атат. Эгерде 120 болсо эң сонун. Эң сонун эже. Кыргызстан боюнча, даже 120-дан бираз жогору болсо керек. Кыргызстан боюнча ОРТнин баллы 124. Кыргызстан боюнча. Эми караңыз, внимание. Мен мактанбай, сыймыктанып айтам, баягы мактануудан кулай сактасын. Бизде ОРТнин средний баллы, орточо баллы 107. 50% мал үйдө оокат менен обора болсо, эч болбосо 30% 20%ны тойго калдырдым. Тойлорго барабыз го. 30% баласын билимге кызыгып койсун да ата-эне. Кандай үйдө балдарды тарбиялаш маселеси 3-чү чоң суроо. Аны эми мугалимдерге дагы бираз калемдирүү сөз айтылат. Бул дегени бираз ачык сөз. Мугалимдер эң сонун, бая мугалимдерге эмне ата-энелер ушул заманда баары бир рахмат, өкмөт президентибиз мугалимдердин айлыгын ашырабыз, дагы ашырабыз деп атат. Бирок ушул кыйынчылык заманда мектепти таштабай балдарды окутуп жүргөн мугалимдер үчүн бир кол чабуулап деп туруп, баласынын билим тарбиясына кызыгып, мугалимдерге ол мугалимдер барыңарга шүгүр. Кейбирилер чарчабагыла, мына биз барбыз деп сабакка келип катышып, баласынын күндөлүгүнү, дептерини, контроль ишини, журналын ачып карап кое турган ата-эне болот. Бул чоң маселе. Да, колчага эле. Суроо ушул. Анткени, эгерде ата-эне кызыкпаса, биз мугалимдер бардыгыбыз академик болуп сабак өтсөк деле, түгү жок капка буудай салгандай ал бесполезно. Ошон үчүн ата-энени биз эмнеге урушуна маани бербей атабыз. Анан эле бир кемчилик болсо, азыр мектеп начар, мугалимдер сабак окутпайт. Үй бүлө начар болуп, баласына карабаса, окута албайт да. Туурабы? Азыр аны мен сиздерге тренинг рол менен көрсөтүп берем, эки канаттын мисалын. Эми мына мугалимдер ата-энелер